Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ma ba'd. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Qurban айтта, ошо курбандык жөнүндө бир маселе курсак. Ошол курбандык, мисалы, уй соёсузбу, кочкор соёсузбу, кой соёсузбу? Эмне кылыш керек? Кантип союш керек? Биринчиден, албетте, бул курбандык Аллах үчүн арнаган жандык болуш керек. Ичибизден ихласыбыз Аллах үчүн. Анан кийин тилибизде пайгамбардын сүннөт дуасы болуш керек. Ал кандай? Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул дуаны айткан. Бисмилла. Аллаху акбар. Аллахума хада минка ва лака. Хада анни. Маниси: Аллахтын атымен баштайм. Аллах улук. О Аллах Таала, бул сенден болгон мага белек, жана сен үчүн сойло турган бул курбандык деген маани. Хада анни. Эми демек бул курбандык менин атыман деген сөз. Ошондук пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошону сойгон экен. Ошон үчүн сиз курбандыкты соятканда өзүңүз атыңыздан атап туруп, мен атыман, же менин үй бүлөмдүн атынан, о Аллах Таала, бул курбандык мен үй бүлөмдүн атыман деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: Бисмилла, Аллахума тақаббал мин Мухаммад ва али Мухаммад ва мин уммати Мухаммад тумма дахабихи. Пайгамбар айткан экен: Бисмилла, о Аллах, кабыл кыл Мухаммадтан, жана Мухаммаддын үй бүлөсүнөн кабыл кыл, жана Мухаммаддын үмметинен кабыл кыл деп пайгамбар аны курбандыкты чалган экен. Жабир радиаллаху анху айтат: Пайгамбар хутба кылып түшүп кочкор берилди дейт. Ошо кочкорду соердо пайгамбар айткан экен: Бисмилла, Аллахтын аты менен, Аллаху акбар, Аллах улук, хада анни, бул курбандык менден, ва амман лам юдахи мин уммати, жана менин үммөтүмөн ким курбандык чала албай турган болсо, ким ошол соя албай турган болсо, курбандык Аллах үчүн бере албай турган болсо, ошолордун атынан деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курбандыкты чалы дейт. Андыктан курбандык чалуу бул сүннөт. Аял заты дагы курбандык чалам десе, акчасын берип койсо жетиштүү. Курбандык чаларда оң кол менен союш керек. Сол кол менен ошол койдун башын кармаш керек. Жана дурус амалдарга кирет, бутун байлабай эле койгон. Албетте бизде кыргыздарда көбүнчө ошо койдун 4 бутун байлап туруп соёт. Бул кой кыйналат. Анын жаны чыкпай кыйналышы мүмкүн. Ошон үчүн бутун байлабай эле кой берип эле сойсок, жаны тез чыгат. Анткени кой ошондой Аллах үчүн, курбандык үчүн жаралган. Ал кой сүйүнөт. Анткени биз Аллах үчүн соёт атабыз муну. Көз ачыктар өздөрүнүн шайтандар үчүн соятканда, малдар наразы, себеби дегенде жаныбарларды Аллах Таала бизге жараткан. Неге? Биз Аллах Таалага сыйынып, Аллахка баш ийип, жана Аллах үчүн бисмилла, Аллаху акбар деп союп, Аллах үчүн союп, ошол этинен жеп, күчтөнүп, Аллахка ибадат кылыш үчүн жараткан. Ошон үчүн келиңиздер, курбан айтта дуаны айткандан унутпаңыздар. Эгерде ал дуаны айта албасаңыздар, жок дене бисмилла, Аллаху акбар деп коелу. Неге? Анткени мусулман киши бисмилла, Аллаху акбар деп айтышы бул эң жакшы дуалардын биринен. Анткени Аллахтын атын аташ, көп алымдар айтат, курбандыкта бул важип, милдеттүү дейт. Ошон үчүн келиңиздер, Аллахтын атын атап союңуздар. Ошол курбандыкта береке бар. Аллах субхана ва тааля курбан айтыңарды берекелүү кылсын. Анткени
ошол Курбан айтта мусулмандар улуу ибадатка жолугуп жатат. Ал ибадат курбандык союу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, курбандык чалуу бул улуу ибадаттардын катарына деген. Ал эми Аллахка эмес, башка бирөөгө арнап курбандык чалса, Аллах Таала аны каргайт деген. Мен дабаха ли гайрилла фақат ла'анахулла деген пайгамбар. Ким Аллахка эмес, башка бирөөгө арнап курбандык чалса, Аллах аны каргады дейт. Ошол үчүн келиңиздер, Аллахка арнап курбандык соёлук. Неге? Анткени Аллах гана татыктуу, анын атын улуу тутуп, ал үчүн курбандык чалганга. Бир дагы адам, бир дагы жин татыктуу эмес, анын атын улуу тутуп, ал үчүн курбандык чалганга. Бир гана Аллах субхану ва тааля татыктуу. Вала малакун муқарраб, вала набиюн мурсал, вала абдун салих. Жакындатылган периште, мислел Жибрил сымал. Жиберилген элчи, мисле Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сымал. Абдун салих, ушунчалык салих таква адам, керек болсо Абу Бакр, Умар ридвануллаху алейхим. Булар дагы татыктуу эмес, алар үчүн курбандык чалганга. Бир гана Аллах субхану ва тааля татыктуу. А бизде кээ бир адамдар арбак разы болсун, арбагы үчүн деп курбандык чалса, ал татыктуу эмес ал киши. Билип коюңуздар, Аллах субхану ва тааля гана татыктуу. Неге? Анткени Аллах ошол курбандыкты жараткан. Аллах аны пайда кылган. Аллахтан башка аны эч ким пайда кыла эмес. Ошол үчүн Аллах үчүн гана курбандык чалалык. Бисмилlah, Аллаху акбар деп. Курбандыгыңарды чалганды Аллах кабыл кылсын. Аллах субхану ва тааля сиздерди эң таква мусулмандардан кылсын. Пайгамбардын артынан ээрчип эң салих пенделерден кылсын. Анткени курбан айт бул мусулмандарды дагы даражасын көтөрө турган күндөрдүн бири. Ошол күнү биз канча деген курбандыкты чалып Аллах үчүн ибадат кылсак, Аллах разы болсо, Аллах субхана ва тааля ошол бир амалыңыз үчүн сизди бейиште кылып коюшу таң калыштуу нерсе эмес. Ошол үчүн келиңиздер, мусулмандардын колунан келе турган ибадаттар, ошол ибадаттын артында ушунчалык сооптор камтылат. Алардын бири бул курбандык чалуу. Келиңиздер, Аллах субхана ва тааля ибадаттарыңыздарды, ниеттериңиздерди кабыл кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.